mına men tüptü koya kal bol. Biz biyleylik. Kana mına men tüptü koyçu bol. Kayda yapmış kendine. Hep kalktı. Çamur. Biyle koy. Biyle koy. Karnap. Biyle koy. Erine kaldırmış. İki kız bir oğlum var. Ulu kızım 5'te. Ortançı kızım 3 yaş 8 ay olup kaldı. Hiç oğlum жаңылы төрөлдü, bir жарым ay olup kaldı. Şu gelinçegim menen uşul uyda turabız, убактылуу квартирадабыз. Башалары. Эми баягы турмуштун, Кудайдын, Алланын сыноосу экен, ушу кысым, ортончу кысым ушундай ДЦП болуп турат, ооруп. Ошого кичине акча каражаты жетишпегендиктен кыргыз элимден жардам сураганыбыз ушул. Аппараттык акча керек болуп атат. Ушу кысымдын келечегин ойлоп, мен дагы кээде ушу Сарсанада болобуз, келинчегим экөөбүз мамасы болуп, кыз бала экен өзү. Баягы келечеги кандай болот болду экен эми деп аракет кылып атабыз. Ортончу кызым 2019-жылы 16 майда 29 неделялык болуп төрөлүп, Бишкек шаарынан төрөдүм. Бишкек шаарында төрөлгөндө эле ошондо айтышкан, бирок боюмда бар кезде баары жакшы эле деп айтып атышкан. Баары жакшы деп, анан ошо бул жакта 5 айында аябай, ушул кызым 5 айлык кезинде, боюмда бар кезинде катуу оорудум. Полиартрит болдум, артрит чыгып, 6 оору менен алып барыштым. Бөйрөм пелонефрит болдум. Больницада жатканда ошонун баары козголду. Бөйрөгүм отказ берип, ошонун айынан ошо кызым инфекция өтүп кетип, эрте төрөлүп калды. Бияктагылар сенин ден соолугуңа жооп бере албайбыз, Бишкекке барып төрөшүң керек. Бишкекке эле барып төрөчү деп, Бишкекке кеткенге туура келди. Ошондо 2 күндөн башталды, жылтык болду. Өтө сапсары. Көзүнүн ичи, кулактарынын ичтеринен бери бала болбойт го дешип, жанагындай кислороддо жатты. 24 күн реанимацияда жатты. 13 күн 6-чы роддомдо 13 күн жатты. 13 күндөн кийин резко ошо жана амбулаторный скорый менен жалга алып барып жаткырып, калган күнү ошо жакта болдук. Ал күндө да ошо реанимацияда жатты туура. Жаным ала алган жокмун. Элдер балдарын эне үчүн эмне бак, бала аман эсен ден соолугу чың болсо ойлоп ушуларда болуп, мен да качан баламды көкүрөгүмө алам, качан аман эсен мындай колума алып кетсем, күнү түнү илем. Күнү түнү ден соолугун тилейм. Кудай ушунча алтса мейли байып болсо деле мейли чыгып, аман эсен көкүрөгүмө албайчы деп. Ушундай болду. Баштырылган ошондон баштап ыйлап келатам. Ошондон баштап. Анан ушу ДЦП десе мейличи дедим. Көкүрөгүм менен да көтөрөм, чыдайм мейли. Кудайдын берген сыноосуга көтөрөбүз, чыдайбыз. Таштап кете албайм эч жака. Келерine çay içesin. Düzdü bu kızım. Düzdü. Bu. Düzdü. Akırın diye. Çay içesin bu. Cevap veriyormuş. Düzdü. Böyle bakın. Çay bekleyelim aşağı.
Судириге бергенде дем ала албай, аябай кыйналат да, өтө кыйналат. Анан ошондо барып эле кайра келгендей болот да. Бир кармаганда катуу, өтө катуу кармайт. Ошондо врачтар бир дары берген эле, берди эле да, ушуну көтөнүнө саясыңар. Бирок бул өтө зыян деген да. Бул өтө зыян болот. Колдон келсе буну бастырып, даарылатып, ушу судиригисин таштаганга аракет кылыңыз деп врачтар кеңешин берген да. Анан кармаганда мына бүгүн кечө түнү кармады. Кармап кетти баштады да. Ошондо да аябай сарсына болдук. Келинчегим экөөбүз түнү менен таңкы саат 5-те араң уктады. Бул бир моментте кармайт. Ойноп атып деле, кетип баратып, тамак ичип атып, мына ушинтип ойноп атып туруп эле бир маалда кармайт да. Анан жанагындай сибазон деген дары да. Сибазон деген ушу бөтөлкөдө болот экен, ушунчалык анан ошону берген да. Ал успокойтать этет экен, бирок ал зыян деген. Эми айла жок болуп атат да. Анан врачтар деле айткан убагындачы. Муну өтө зыян, бул наркотик сыяктуу болуп калат. Кысымыңыздын келечегине кийин кыйын болуп калышы мүмкүн. Колдон келсе даарылатып эме кылыңыз деген. Бирок көп суммада акча керек экен. Кысымды бастырып, ушул неме судириг оорусун таштаткан үчүн. Азыр ушу кызымдын ден соолугу өтө кооптуу болуп атат. Эмнеден судирге берип, бат-баттан судирге берип атат. 2 күндүн беринде кээде күн сайын берип жатат. Больницага алып барсаң кайра эле баягы эле талкалайт, ийне саят, укол саят. Врачтар айткан, кислород алып алгачы келгичектек бала сатурациясы түшүп кетип атат, кыйналып калып атат, ооз көгөрүп кетип атат. Жолдон бир нерсе болуп кетиши мүмкүн. Кислород үйдө болсо, скорый келгенче ошо кислородко жатып турса да, ошо польза, сатурациясы түшпөй тылдый депчи. Сатурациясы тети 54-кө чейин, 50-кө чейин түшүп кетип атат. Уже түшүп кетсе, ал кайра көтөрүш кыйын, кетип да калышы мүмкүн, өлүп да калат. Врачтар төрөлгөндө ДЦП деп эле беришкен, баспайт бул. Бастырсаңар кийин аракет кылып көп суммада акча керек деди. Бастырсаңар кийин аракет кылып бастырсаңар болот деди. Азыр анан кийин кошулду 1 жаш 3 айынан баштап жанагындай судириги берди. Уже судириги бат-баттан кармай берсе, бир күндө 5-6 жолу кармап кеткен үчүн бул уже эпилепсия. Анан ошо менен ошондо бул 3 диагноз менен ооруп атат. ДЦП, сложный синдром судороги, анан эпилепсия деп. Ошол анан ушу кызыма главный жана кислород аппаратын алып алсак үйдөн кыйналбай. Анан бара-бара эгер ошол кислород алган акчадан ашып калса, анан кайра барып да айтып атышат, томографияга өтүп кел. Акча жок ага. Томографияга өткөрүш керек болуп атат, кайра повторный. Анан ортодон чорный чиминдин жанагы витаминдерин алып берем. Иммунитетти күчтөш керек. Анан буга постоянно күчтүү тамак кылып этти мына. Азыр мына акча жок. Болгон бул кызымдын инвалидный документин таштап аптекадан дары алдым. Күйөөмдүн паспортун таштап памперс алдым. Муну постоянно памперс кетти. Азыр чын эле 2 балага кетип атат. Аз кенеде баланы кантип бешикке бөлөйсүң деп бөлөй албайсың. Жокта энди 3 ай болсун деп. Ошо экөөнө памперс алыш керек. Продуктуну болсо Карстага алып келем бар. Акча тийген. Азыр дами берем. Ошо могу кыз балам төрөлөрдө өтө карс болуп кеттим. Эденде балага кийим алыш керек болуп калды. Бир жерге барып шартымды түшүндүрүп ай толго деп коет го, ошондой убак болуп калып. Эме болуп калып, кийим алганга туура келди. Анткени декретный күттүк жок, ана келет жок, мына келет жок, ушинтип атып. Аны күттүк жок, 1 ай, балам 1 айдан өткөн дараң.
декретныйга эле. Анын кайра эле каршы ал декретныйдин акчасы 6000 эле сом экен, эч жака жеткире алган жок. Квартиранын акчасы 3000 сомдон. Эми Нарын шаарына жакшы эле баа болуш керек. 2 айдан бери төлөй элекпиз эмне дегенде. Айтып атам, ушундай болуп калды. Дагы хозяйкабыз, хозяиндарыбыз жакшы үчүн, жашоо шартыбызды түшүнгөн үчүн немесин төлөй элекпиз да. Түшүндүрүп айтып атабыз, эми ушундай болуп атат. Көрүп атат ал эже деле. Мен өзüm колуман баары эле келет. Кудайга шүгүр, баарын жасайм. Бүт келет. Мен жалкоо эмес, баягы мен могу декабрь январдан бери үйдө болуп калдым да. Жумуш жок. Болгон жерге бардым. Тааныштардын баарына бардым. Нарынды кыдырдым, Бишкектин балдарга чейин чалдым. Тааныш балдар бар эле да. Баары тең азамат жумуш жок, үйдө жатабыз эле дейт. Анан бир жумуш бар экен, сварка. Анан барып аны сүйлөшсөм, ооба, акчаңызды төлөп беребиз, келип иштеңиз деген. Мен ушундай сүйүнүп, бираз жумуш табылды. Памперсине болсо дагы, башкасына болсо дагы, ичип жегенибизге сүт бүтүнө болсо дагы бираз жакшы болгондурбайбы деп, мен сүйүнүп телефон номурун алып, анан эртеси кайра чалсам, кечиресиз, катуу суукта жумуш деле жок болуп атат, балдар жумуштан чыкпайбыз деп атат деп койду да. Анан мен эмне кылам, кайра жумуш карап чыктым. Анан чыгып ооруп калдым да, өзүм температура болуп, грипп болуп, анан мен грипп болуп, ооруп, суук тийгенде чыйрыгат го адам. Меники ошондо башталат да судорога. Анан судорогам кармады ошондо. Анан ускорый келди, келип анан эмен баса албай калды такыр эле. Жумуш издеп жүрүп, акча кой, нам булардын памперсин табайын деп аракет кылып жүрүп, суук, катуу суукта ооруп калыптырмын, судорога кармады. Анан больницага жатып, анан мен колум өзүм устамын да, колуман баары келет, Кудайга шүгүр. Кудайым ошо жагынан берген да. Өзүм канча жылдан бери стройкада иштеп келдим. Көзүм жетет, жазайм. Билимим орто, жогорку жайда окуган эмесмин, тилекке каршы окубай калгам. Анан мен деле убагында окугум келген, повардын окуусун окугум келген да, аябай кызыкчумун ошого. Эмнегедир кызыкчумун. Анан папашам менен мамашам экөө эки ара жолго түшүп калып, ажырашыпчы. Же бияка бара албай, же папашага тартала албай, мен мамашам менен папашанын ортосунда калып анан. Убакыт ушул экен, учкан куш экен. Папашам дагы кой эркек бала деген повардын окуусун окубайт, биздин ата-бабабызда андай нерсе болгон эмес балам. Эркек болгондон кийин стройкада иште, кара жумушта иште деп көндүрүп койгон да. Ошо боюнча анан папашанын колунда 1 жылдай жүрдүм. Папашам экөөбүз. Анан стройкада иштеп жүрдүм. Андан кийин тегирменде иштедим, көп жерде иштедим. Шаарды бүт болгон жердин баарын иштеп койдум. Папашамды ээрчип алып. Анан папашам канча жыл болду? 7-8 жыл болду, роматолог болуп кетти. Андан кийин өзүм ошо стройкага үйрөтүп койгон. Ошо боюнча стройкада уже бир канча жашыман? 16 жашыман баштап стройкада иштедим. Кайдыгер карабаган жакшы адамдар бар экен. Мен сиздерди чакыра электен мурун мен TikTokко кирип кайрылып элден мындай бирден экиден кайдыгер карабаган инсандар бирин экин акча которуп атышты. Ошону эптеп күнүмдүк оокатка, кызымдын дары дармегин алганга эме кылып аттык да. Анткени бат-баттан судорога берген байланыштуу. Бирин экин кайдыгер карабаган инсандар бар экен. Кудайга шүгүр, кыргыз эли өтө ынтымактуу, биримдиктүү эл эмеспизби? Ошон үчүн кайдыгер карабаган инсандар бар экен, ошолор которуп атышты. Дагы бир ошо кайрылуу жасап кетет элем кыргыз эли менен, жакындарыман, кыргыз бир туугандарымдан, кызымдын келечегине, өмүрүнө, ден соолугуна кайдыгер карабаган кыргыз эли менен жардам сурайт элек. Өтө кыйналып кетип атат жашоо. Ушунчалык ыйлабайын деп жакшы эле өзүмдү кармап кетем, бирок жашоо үчүн кыргыз эли менен
кайдыгер караган кыргыз эли менен жардам сурайт элек ушу кызыма келечегине жашоосуна кайдыгер карап ушу жардам берип коюңуздар. Хотя бы ушу аппаратына акча чыгарып алсак, анан калган эптейт элек ушу жашсымы, эптепми, февраль, март ушундан эптеп чыгып алсам, анан жолдошум эптеп жумушка чыгат эле. Азыр кышында да жумуш жок. Кээде ишенсеңиз, мына азыр магазин болгон жерге карыз болуп кеттик. Карыз болуп кеттик. Жолдошум паспорту бул жакта жатат, менин паспортум бул жакта жатат. Документтердин баары көрмөн жакта жатат, аптекада жакта памперс алгам, ал жердин баарында жатат. Пулдарыбыздын баарын карызда алып келдик. Эми айтышым мүмкүн, азыр эл оозунда элек жок. Жол күйөөсү иштебей атат, ал жерде жашоо болуп атат, жолдошум больницада болуп атат. Тапкан эч нерсеге жетпейт, тапса деле жеткире албай эптеп нар жака бер жака тартып жеткирип келдик. Эми ачык эле сөз. Эмне жашырганда эмне, жашоо турмуш ушундай болуп атса, кой союп алалы десек, үйдө мал жок болсо эмне аласыз? Кече имитет түшүп кетпесин деп уйдун тилин алып келип кайнатып бердим. Ошол эми кыргыз элин кайдыгер карабай ушул 3 жаш муну менен тең балдар уже чуркап ойноп күлүп чуркап жүрүшөт. Мен хотя бы ушул кызым басып кетсе, анан главный могу суд регистринен айып кетсе дегенде жакшы, ошо аппаратка жетип алсак эле болду. Мен ошо аппаратка акча чыгарып алсак деп ошо кыргыз элиме кайрылып аттык эле. Бул деле баягы жашоо турмуш экен, Кудайдын сыноосу, Аллахымдын сыноосу экен, бергени ушул экен. Мен эч кандай өкүнбөймүн. Болгону мага байлык, бийликтин деле кереги жок. Ушул кысыма деген бүткө чогулган акча болсо дагы ушул кысым басып кетсе, өзү кыз бала экен, келечегин ойлоп эле мен дагы аябай жүрөкзада болом да. Мага болгону ушул кысым басып кеткени, мага ушул бакыт да.